Бисмилля, альхамдулилля. Аллах Тааллага чексиз макталган шүгүрлөр болсун. Бүгүн Рамазан айы 2022 жыл Жалбат шаарындабыз. Ошол бир берешен таксырлардын ошол салымынын негизинде бүгүн ушул муктаж үй бүлөлөр үчүн ифтарлык кылып жатабыз. Ошол көбүнчө ошол күйөөсү жок, күйөөсү каза болгон, ошол ошондой кароосуз, туруктуу бир кирешеси жок, ошол муктаж үй бүлөлөргө жалаң. Бул нерсени биз айткыбыз келген нерсе, көбүнчө Рамазан мезгилинде ушу курсагы токторго, бизге окшогон, мага окшогон жанагындай курсагы ток адамдарга эле мындай ифтарлык кыла бербей, анча-мынча ифтарлыктан ушинтип муктаждарга да кылсак болот да. Бул соо көп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эң жаман дасторкон бул ошо муктаждар, кедейлер чакырылбаган дасторкон деп айтылган. Анасы жалаң ушул муктаждардын берди почти дээрлик 90% эле орозо кармагандар, анча-мынчасы бир себептерге байланыштуу орозо кармагандар деле бар, анча-мынча бир 5-10%. Негизи буюрса бул ушул иштин аркасынан дагы ушундай иштер уланат деген ойдобуз. Азыр муктаждар жалаң ошо үйдө, биз сыртта ошо очокто кызмат кылып атабыз. Биздин командабыздын Айнур эже бар, Айнур эжеге да сөз берсек. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллага чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Аллахыма миң хала шүгүр. Мына Аллахым бизди ушу күнгө жеткиргенине шүгүрлөр болсун. Канча адамдар жетти, канча адамдар жетпеди. Мына Аллахтын эң мындай жакшы күндөрү ушу ороз айлары экен да. Эң сооптун көп күндөрү, бир садагаңа өтө көп кылып Аллахым чексиз кылып берет. Мына садаганда берсеңер, ушул күндөрдө берсеңер аябай жакшы күндөр. Мына биз дайым ушу жетим балдарга, жесир аялдарга, күйөөсү таштап кеткен үй бүлөлөргө, дайым ошо муктаж үй бүлөлөргө жардам берип жүргөнбүз. Ошо муктаж үй бүлөлөрдү чакырып, бүгүн жетим балдарды чакырып, ошо бир таксыр баланын бизге ушу кайрымдуулук кылып жатат. Ошо баланын кайрымдуулугунун себебинен биз ушу муктаж үй бүлөлөрдү чакырып үйгө мына бардыгын оозун ачырып атабыз. Эми мен айтып кетишимдин себеби, дайым эле бай адамдарды чакырып же мындай курсагы ток адамдарды чакырып ифтарлык кылбастан, мынандай ушундай жетим жесирлерди, колунда жок, аябай муктаж үй бүлөлөрдү чакырып ифтарлык кылсаңар деп кетет элем. Мен сунушум ушу. Биз аябай сүйүнүчтөбүз. Ушундай бир таксыр баланын бизге берип аткан жардамына, ушу берип аткан ифтарлык кылып берип аткан нерсесине биз аябай сүйүнүчтөбүз. Ошо балага да Аллахым ушундай өмүрүнө береке берсин, тапкан тутканына береке берсин. Быйылына бир бүгүн 30 адам чакырып ооз ачырып атсак, быйылдан кийин жүздөгөн адамдарга ушундай жакшы күндөрдү уюштуруп берсин, жакшы тамактарды уюштуруп берсин, ооз ачырып берсин. Биз аябай сүйүнүчтөбүз да. Ошо рахмат. Бардыгы жетим балдары менен 5-тен 6-дан балдарын ээрчитип келишти. Атасы жок жетим балдар. Ошондой биз аябай сүйүнүп атабыз да. Ошо рахмат. Кылган эксандары, бардыгын кылган эксандары кабыл болсун. Неме кошумча айтып кетейин, мындай болду. Бир таксыр ошол жылда өз зекет садака берип турат, намазкан. Анан муктаждарга ушундай ифтар кылайлы деп мындай пикир болуп калды. Анан ошо муктаж өзүнүн эже карындаштарыбыз көбүнчө күйөөлөр жок, каза болгон. Анан неме кылдык. Анан акча көп деле кетпейт экен. Бир азыр бала чакасы менен кошуп бир 50-60 адам болуп атат да. Бир 10 000 сомго жетпеген эле акча кетет экен негизичи. Мындай баарын мындай Кудайым барака берсе. Анан биз да бирөөгө айтты элек. Буну бирөөгө айтсак, өтө жакшы кылып атыпсыңар, ошо 30 үй бүлөгө да балдарым болсо мен 30 кило ар бирине 1 кило эт берим деп акчасын берди бирөөчү. Ошо ифтардан келиңиз жаспы? Ифтардан кеткенде ар бирине бирден эт карматып коюңуз деп, анан эт союп келди, бөлүп ушул пакетке салып койдук. Анан сырткары бирөөгө айтып ушундай муктаждарга ифтар кылып атат десек, кийинки жума биз да кылайлы, 50 үй бүлө кылайлы деп да бирөөлөр неме кылат да. Максаты ушу видеону кылуунун максаты ушундай бир ифтарлыктар башкаларга үлгү болсо, кичине себеп болуп калса деген эле бир ой да. Балким эртең бирөөлөр ушундай башка жактара, башка областтарда ушундай ифтарлык кылып калса, или бирөөлөр мисалы бизде муктаж үй бүлөлөр бар экен, мен мисалы үчүн 5 000 сом же 10 000 сом салтам ушу ифтар кылгыла же продукт бергиле десе, биз көбүнчө продукт беребиз, муктаждарга продукт беребиз да. Андан сырткары ушу кийим кече дагы кабыл кылабыз элдерденчи. Андан сырткары ороном дегендер бар, намаз окуйм дегендер бар.
Сізге қайырлан десем, экранға телефон номерлер жазып қойсақ болады да? Болады да, экранға жазып қойсаңар, біздің WhatsApp номеріміз. Біз көбінше біздің проблема спонсор табыш. Мұқтаж үйлер табыш. Бізге проблема емес, оңай эле мындай. Біз даже алар чекте жоқ, жетпейді, аз бияқты деп жаман көрінеміз анча-мынчасыначы. Неге мага бербедиңер, паланчага бердиң го дейт. Біз наоборот аларды мынтип сортировка кылабыз да. Электейбиз, айла жоктон. Эже сиз туруп туруңуз, сиздин балаңыз азыраак, сиздики мындай деп туруп, кайра жеткире албай калабыз. De söylep bolsunarбы? Allah razı olsun. Ооба. Ооба.